Өтө түйшүктүү жана ардактуу кесиптин ээси Айкөкүл Нурланбекова Бишкектеги номер 46 орто мектебинин башталгыч классынын мугалими болуп иштейт. Ал өткөн жылы жогорку окуу жайды аяктап, аталган мектептен эмгек жолун баштаган. Айкөкүл жаш экенине карабай окуучулардын курагына таанып билүү жөндөмүнө ылайык интеграцияланган предмет менен окутууга бар күчүн жумшаган дилгир кадр. Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин бүттүм. Азыркы учурда менин максатым ушу балдарга туура жетиштүү билим, туура тарбия берүү. Ошону менен кошо ушу мен окутуп жаткан окуучуларды мындай коомго пайдалуу жакшы инсандарды тарбиялап чыгаруу. Свердлов районуна караштуу номер 46 орто мектепте 2000ге жакын окуучу билим алат. Мугалимдердин саны 76. Педагогдордун жетишсиздигинен бир класста 40тан ашуун бала окуйт. Айрыкча бул мектепте математика, физика жана башталгыч класстын мугалимдери жетишпейт. Быйылкы жылда бизде жаш адистер абдан көп. Быйылкы жылда 18 жаш адис бар. 16 мугалим пенсионер. Алар эч жака кеткен жок. Кадрлардын жетишсиздигинен бизде пенсияга чыкса дагы эмгектенип келе жатышат. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда өлкөдөгү мектептерде жалпы 82 миңден ашуун мугалим эмгектенет. 2021-2022 окуу жылынын башында 2 миңден ашуун мугалим жетишпегени белгиленсе, биринчи жарым жылдыктан соң 929 болду. Айрыкча так илимдер боюнча адистер таңсык экени буга чейин да бир нече жолу айтылган. Сабак кошумча мугалим жетпей атса кандай өтөт деген бул ой пикир туура эмес. Бүгүн сабактар толугу менен өтүп атат. Биз айтып атабыз мыякта баягы физиканы математик берип атат, химияны биолог берип атат. 72 сааттык квалификацияны жогорулатуу деген бизде институт бар. 72 саат сертификаттарды алып берип атат. Аймактардан алынган статистикага таянсак, ушул тапта Бишкек шаарына 24 математика мугалими, Баткен облусуна 37, Ош облусуна 19 музыка мугалими, Нарын облусуна 6 физика мугалими, Чүй облусуна 42, Ысык көлгө 14, ал эми Жалал Абад облусуна 16 орус тили мугалими керек болууда. Быйыл Кыргызстандын жогорку окуу жайларында акысыз жана контракттык негизде окуган 4,5 миңге жакын бүтүрүүчүнүн мугалимдик кесипке ээ болору көтөрүлүүдө. Бюджеттик квота менен билим алган студенттер өкмөттүн токтомуна ылайык мамлекеттик мектептерде 3 жыл иштөөгө милдеттендирилет. Айжемал Болот кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.